Кээде үйүнө деле апарып берип, өзүмчү келе албай калса, медсестрабыз чалат өзү. İçiniz ece деп видео вызов кылат. Медайымдарда жоопкерчилик мурункудан да күчөдү. Мага айлыгыма кошулуп акча берилди. Ошол жакшы кылганым үчүнчү. Кургак учук менен дарылаганга бизде мүмкүнчүлүк бар. Жакшы тамактанып, күчтүү тамактарды жейм, макулбу үйдө? Нурайым Нурумбет кызы Жалал Абад шаарындагы номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда медайым болуп эмгектенет. Анын күнүмдүк иши бейтаптардын дарыларын өз убагында ичүүсүн көзөмөлдөө. Иш тажрыйбасында кургак учка кабылган жаранды өз учурунда дарылап, илдеттен толук кандуу сакайтырган. Бул эмгеги үчүн күтүүсүз жерден сыйакы алганын айтат. Былтыр ошол мен бир больноюма дары берип, ичирип бүткөндөн кийин, ал жакшы болгондон кийин, анан мага айлыгыма кошулуп акча берилди. Ошол жакшы кылганым үчүнчү. Ошондон кийин биз сүйүнүп калдык, бизге дагы кошумча акча берилет турбайбы, мурда бекер эле карайт элек депчи. Эми азыр бул экинчи больноюм. Буга күндө чакырып дарысын беребиз. Күндө келип биздин көз алдыбызда дарысын ичет бул больной. Өзүбүз карап турабыз. Кургак учук илдети тукум куубайт, айыгат. Болгону милдеттүү түрдө дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, ооруга каршы дары-дармектерди күн сайын белгиленген убагында ичип туруу жетиштүү. Ооруганда стресс болгонубузга байланыштуу бул дарыларыбызды ичкенди унутуп калат экенбиз, ой менен жүрүп, кыжаалат болуп, бул жерде эстетип, чалып, ар дайым менден кабар алып турушат. Келип бул жерден ичкен аябай жакшы экен. Келбей калган күндөрү бул медсестрабыз чалат өзү. Ичиңиз эже деп видео вызов кылат. Ошондо эстеп ичип алабыз. ЮСАИДтин кургак учукту айыктыруу долбоору дары-дармектерге туруктуу кургак учук менен ооруган адамдарды диагностикалоодо жана дарылоодо көмөк көрсөтүп келет. Ошондой эле ак халачандардын акысыз окутуп, аларга материалдык жактан да жардам көрсөтүп турат. Биз могул медайымдар бул программа менен мурунтан эле иштеп келгенбиз. А бирок мына ЮСАИД тарабынан ДОЦ программасы кирип, бул сыйакысын кошо төлөгөндөн бери медайымдарда жоопкерчилик мурункудан да күчөдү. Иштерин аткаруусу дагы аябай жакшы жактарга ооду десек болот да. Жалал Абад шаарында жыл башынан бери 15 жаран илдеттен сакайган. Бул дарыгерлердин бейтаптар менен биргеликте иш алып барганынын натыйжасы. Долбоордун максаты акыркы эл аралык сунуштамаларга ылайык кургак учка каршы күрөшүүнү жакшыртуу үчүн системаларды, инструменттерди, ресурстарды жана адамдык потенциалды бекемдөө болуп, медицина кызматкерлерине кошумча каражат берүүнү колго алган. Дарылаган үчүн 12 миңден медайым алат, үй бүлөлүк дарыгери алат, ошону кандай ичип атат, жакшы туура эмес побочный действиялар жокпу. Фтизиатр дарыгери бар бизде Жалал Абад шаарында. Ал дарыгерге бөлүнөт, ал дагы карап турат дарыларыны. Ошентип сыякы менен азыркы күндө кургак учукту дарылап жатабыз. Белгилей кетсек, кургак учукту айыктырууда медицина кызматкерлерин кызыктыруу жана дем берүү максатында кошумча каражат төлөө өлкө аймагына 2018 жылы ЮСАИД тарабынан демилгеленсе, Жалал Абад шаарында 2019 жылдан тарта ишке ашып келет. Жумагүл Закир кызы, Бурхан Бекматов, Жалал Абад шаары.